Кандай сурак болду? Эмне иш боюнча? Кандай ошол сурак, ошол эле иш, ошол эле жумуш. Мен күндө айтып атам да, суу тоодон агып түшөт десем, булар 5 күндөн бери жок, суу тоого агып чыгат деп. Ишендире албай атат да. Ошол. Негизи сурак канчага чейин улангылайт? Дагы эртең чыкпас. Буларда эмне жок. Анан ораза айынын бармагы нече болмуш? Менимче Кыргызстандагы бардык мыйзамдар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык макамын токтотуп коюуга түкүрүгү жок. Бирок Кыргызстанда андай мыйзам иштебейт. Кыргызстанда буйрук иштейт. Ошондуктан күндөр келет. Мунун баары тескерисинче баары кайра карала турган күндөр келет. Менимче ошого жакындап баратат деп. Жакындатып баратышат да. Дагы сурак качан келмей болдуңуз? Дүйшөмбү күнү. Саат канча? Дүйшөмбү күнү саат 10:30 жумушка келгенде да мен ушул мүмкүн болушунча ушу жогорку кеңешке киргизбей эле ошол жерде кармап кетсе жакшы дегендей. Ушундай аракеттер. Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Суукка карабай турганыңарга. Жерден жанагындай кайрылуулар болду деп азыр менин коллегаларым айтып атат. Мыйзамдуулук деп келип ушул жерге келе атабыз дегендейлерге мен айтып коюшум керек. Терең ыраазычылык билдирүү менен бизди ар кандай иштер менен коркута алды. Биздин күрөшүбүзгө чекит да койдура алды. Бизге жадагындай кылып жашабаган кишилерди ошол жерге алып барып сүйлөтүп аткандыгы тескерисинче ушунчалык элдин кыжырына тийип бүттү. Мен мындай бир жумшак катарында айттым. Тоодон суу агып түштү десем, жок, тоого суу чыгыш керек эле деп аткан нерсени токтотуш керек. Мына ушунчалык болбогон нерселерди мына райондук жетекчилерди бери чакырышыптыр. Ошо каршы бир көрсөтмө берсеңиздер дегендей кылып, азыр чыккан кишини көрдүңөрбү жокпу? Ошол башына мээсине операция болгон киши, мени карап тааныбай койгон кишиден ушуну сурак алып аткандыгы бул абийирсиздик. Мен аксакал эмне болду эле десем, мен кулап түштүм эле, пенсиядамын, башымдан 2 тарабынан гематома болуп, трепанация черепа болдум, ошого карабай алып келишкен деп айтканына, бул адамдык сезими барбы буларда жок? Жок, ошол улам сурап атат, тааныйсызбы бул кишини, тааныйсызбы деп эле кайра. Анан мен айтып атам аларга, райондук деңгээлдеги жетекчилерге областтын губернатору жок. Райондук деңгээлдеги мына гос мамлекеттик каттоо деген кызматтарга Кыргызстандагы мамлекеттик агенттик жооп берет. Аларды райондон бул жакка сүйлөп келип кыйнаганыңарды токтотушуңар керек. Алардын мүмкүн кабарда болгон эместир. Комиссиянын мүчөсүнө киргизилип коюлган. Кимдин сунушу менен киргизилет? Областтын губернаторунун сунушу менен киргизилет. Алар үчүн областтын губернаторлору жооп берет. Анан эмне үчүн сиз бул кишини көргөн эмессиз, эмне үчүн бул кишиден сураган эмессиз дегендей маселе. Ал 20 киши комиссиянын курамында. Ал кишилерди сөзсүз ушундай бир тийиштүү иш-чараларды аткаруу үчүн чакырылат. Анан эми бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, бул өлкөдө мыйзамдуулук деген түшүнүк түп тамыры менен жоюлуп баратат. Мынчалык деңгээлге эч качан түшкөн эмес. Акырети жакшылык болсун деп айткым келет. Бирок ачык айтып коеюн, чыдамды кайра сынай беришин дагы чеги болуш керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Бир берген суроону мага 205 жолу берүүнүн кажети жок. Бул эмне деген түшүнүк экенин билбейм. Эми дүйшөмбү күнү кайра деп айтып атпаймынбы, ошол бир маанилүү маселелерге келгенде ошол жерге эле келип отуруп турсаңыз жакшы болот дегендей. Бекназаров мырза айтты өзүнүн сөзүндө, бул жерде дагы айтты, менин көзүмчө да айтты. Балдар, бышпаган казанга от жакканды токтотпойгула. Туура айтат. Биринчиден, экинчиден бул ишиңер менен мен башкы прокурор баштап киши катарында айтып коеюн, эч жакка бара албайсың. Мындайча айтканда, кечеги эле
Ömürbek Çirkeş'in sözü kaytaladı. Ekинчиден ушул менин берген сөздөрүмдү бүтүндөй баарын кескилеп кыткылап отуруп, улаштырып отуруп, Нодумаровго каршы бирдеме издегениңерди токтоткула дегенде кат бермес. Ал кишинин пикири ушундай. Рахмат силерге. Кандай деп айтарымды билбейм. Кандай ыраазычылык айтарымды билбейм. Мына кече мына Лейлектен ошол баягы Көкташта чыккан азаматтарга, ошол элелерге терең ыраазычылык билдирем. Жаш жигиттерге ыраазычылык билдирем. Бизден күткөнүбүздөр ушул. Биз чындык үчүн мен өткөндө айттым, акыркы дем калганча күрөшөбүз. Рахмат. Кудай кааласа. Иштеп бериңиз. Рахмат. Деген адамдар сайламаңыз, иштеп бериңиз. Иштеп бергиле. Çekege. Yolga çıkma. Yetersin lan.